Жүрөгүм сыгылып кыжалат болом, түштөн кийин түштөрүмдө жакшы эмес, эмне кылсам болот? Адам эмне үчүн кыжалат болот? Жүрөктө кыжалат мээге келет, мээдеги бардык денеге түшөт. Башталышы жүрөктөн башталат. Жүрөктү дарылаш керек. Карасаңыз, диагностика болсо жүрөгү нормально. Туганда руханий жүрөктү дарылаш керек болот. Руханиятты дарылаш керек. Ал кандай? Алла айтат: "Ала би зикриллахи татмаиннул кулуб." Кабардар, жүрөктүн рахаты, бейпилдиги, тынчтыгычы Алланын зикри менен гана, башка жерде жок ал. Ошон үчүн мына кыжалат болгондо Алланын зикри күчөтүңүзгүн, анан айтасыз анан. Ошон үчүн буну дарылай турган, баардык кыжалатчылыкты жоккула турган Алланын зикри. Мен иштеген ишимди бирөөгө берерде акча алсам болобу? Акча керек мага, карызым бар, ошого акча алып ишимди берсем болобу? Эми кандай ишиңиз? Мамлекеттин иши болсо, аны кантип бере аласыз бирөөгө? Жоксо эгерде бир да кылып аткан бирөөдөн жумуш алып аткан, өзүңүздүн кылып аткан эгерде жумушу, бизнесиңиз болсо, анда берсең, сатып берсеңиз болот ал. Эчтеке эмес ал. Жашым 21-де, өзүмдөн улуу 2 эжем бар. Улуусу 29, анан 26. Эжемде турмушка чыга элек. Алардын алдында турмушка чыга берейин десем, каршы болуп жатышат. Окуумду 2 жылдан кийин бүтөм. Окуумду бүтмөйүнчө кетпейсин. Кетсең, бетиңди карабайм деп апам урушуп койду. Колумду сурап келген адамдар бар. Намаз окуган жакшы адамдар эле. 1 айылдан болобуз. Атамдын уруксаты менен турмушка чыга берсем болобу? Өзү 21-де болсо. Тугандар мындай да. 29, 26 деп күтпөш керек. Алхамдулилля, 18, 19, 20 жакшы бир өзүнүн мезгили болот. Алхамдулилля, жашындагы жеткен ийгилик, төрөгөн бала чака, тарбия кылган, буга жетпейт. Ошон үчүн алхамдулилла, ар жак бер жак болсо, анда зачем аларды узартып? Та канча жашайбыз, Кудай билет. Ошон үчүн иншалла көпкө узартпаш керек. Үйлөнүү маселесинде деле, эгерде илим алып же жана башка тияк бияк болуп калсаң, мейли эми карап тур, бир аз. Так жок. Ошо эрте үйлөнгөнгө, эрте турмушка чыкканга жетпейт туганда. Азыр эми алар чыкпаса, бул күтүп отурса, бунуку да өтө берсе, андай болбойт. Булар акылдуулук менен кылсын. Албетте атанын акысы бар, атанын уруксаты менен чыкса болот. Бир энени да капа кылбай, жакшы түшүндүрүп, айтып, мына ыймандуу жерлерден келип калган болсо, чыга берсин деп. Ал болсо башка аналар дагы калып кетет. Ар кандай болуп калат да эми турмуштачы. Устаз, менин досум мектепте кыздар менен көп учурашат. Бул туурабы? Арам эмеспи? Кандай арам эмеспи? Арам да бул. Болбойт э. Ушулардын баардыгынан туура эмес байланыштар түзүлөт дагы. Андан кийин анан туура эмес жакка кетишет да адамдарчы. Бузулуп алат, ар кандай нерселерге, ооруларга чалдыгат, ар кандай нерселерге. Жок туган. Шариятыбыз таза дин, алдын ала токтоткон дин, баардыгын көрүп турат да. Бала төрөлгөндө кой соет экен го. Уул балага 2 кой, кызга 1 кой деп, кызы бар, кызы бар. Күйөөсү менен ажырашкан. Аял жалгыз башы менен ошону кылыш керекпи? Же кылбайбы? Же аялдын байкелери кылып бериш керекпи? Жок, бул күйөөсүнүн мойнунда милдет. Ата бар го? Ата. Өзүнүн аялдыгында эмес. Эгерде перзент Алла Таалам бердиби, ошо сенин атыңдан болот. Өзү үчүн чынына келгенде тугандар, Кудай сактасын, анын бетин ары кылсын. Ата эне ажырашып кете турган болсо, балдар атаныкы. Чүнтү буну баккан дагы, тамак жедирген дагы, бардыгын камсыздаган атанын мойнунда. Ада кичине азыр мамлекет алимент салимент деп неме кылып койдур. Ата андан көбүрөөк мунун бардыгын мойнунда болот тугандар. Ошон үчүн эми кандай болот бул жерде? Могул жерде азыр сиздин айтып аткан суроо боюнча, ата эгерде мүмкүнчүлүк болсо, бул сүннөт мубах деген талашы бар. Кандай болгон чакта дагы мүмкүнчүлүгү болсо 2 кой сойсун уулга. Эгерде карыз же кыйналып жашаган, өзүнө жетпейт, жок, аны милдеттендирбейт шарият, эчтеке эмес деп. Мени кыз бала болсо бир. Эгерде мисалы атасы ажырашып кетип, ал такыр түшүнгүдөй эмес, акылына деле келбейт, апасы кылып койсо деле болор. Алардын атынан достору, башкасы деле кылып койсо өтө берет. Жакында эле турмушка чыккам. Боюмда бар. Күйөөмдүн айтканын кылганга аракет кылам. Бирок кээ бирин кылбай калам. Жакында эле күйөөм экөөбүз урушуп кеттик. Ал урушканда сүйлөй албай калам. Сали болсо, болсо көзүмөн жаш чыгат.
Эми күйөөм мени карабайт, жумуштан келет кетет, мени көзүнө илбейт, эмне кылсам болот? Карагыла. Бул турмуш деген ушундай бир татаал нерсе. Бул жеңил болот качан такыбалык болсо. Никеде 3 аят окулат, 3 тең такыбаны айтат. Таква деген эртеги кыямат күнү Алланын алдында ушу аялыма кантип жооп берем деген ой барбы сизде? Аялда барбы? Эртеге кыямат күнү Алланын алдында күйөөмү тууралуу кантип жооп берем? Барбы, жокпу? Эгерде ушу таква болсо, бир күнөөлөрдөн кылып, бир жүрөккө келе турган болсо, бул ой келсе, ушуга мен эртеге кантип жооп берем? Ушу күнөөгө кантип жооп берем Алладан деп, ушу ой эле басса болду. Сиздин ийгилигиңиз башталды. Алланын алдында ушу күнөөгө кантип жооп берем деген. Ошо үйдөгү мына эле ынтымак, туура, албетте иншалла карап туруп, эми эркек кишине көтөрүмдүү болуш керек. Буларды багып, ылдыйда, ар берсе. Аялдар тез таарынат, тез жайылат. Аларга алхамдулилля бир жакшы жылмайып коюу, жакшы сөздү айтып коюу, көңүлүн көтөрүп коюу. Ошого тирешип алып эмен таптакыр сүйлөшпөй эле тиякты карап андай болбойт. Кечиримдүү болуш керек да. Сабырдуулук, кечиримдүүлүк ушул үй бүлөнү кармайт. Үй бүлө институтун бекемдей турганда, сактай турганда ушул. Сабырдуулук, кечиримдүүлүк. Кичине ылдыйда сөз болуп кетет. Бирок аны сиз ошо ойдон калтырып салбаңыз, кечирип салыңыз. Assalamu alaikum. Kүйөөм талак берген. 5 жыл болду. Мен күйөөгө тийбедим. 3 балам бар. Ал кайра эле телефон аркылуу байланып жатабыз. Эмне болот? Кайра жашасак болобу? Караңыздар, 3 талак болбосо, кайра жашаганыңарга жетпейт да. 3 балаңар болсо. Ылдый өткөндө бардын көздү жумгула дагы жаңыдан жашоону баштап, жашоонун амалдарын, дептерин жаңыдан ачкылап. Всё. Эгерде 3 талак болуп калса, анда бул шарият боюнча уруксат бербейт. Туалет үйдүн ичинде, бир бөлмөдө туалет, үстү жабылма, унитаз, душ, анан жуунган жер даарат ошол жактан алам. Туалетке дагы эшик коюш керекпи? Өзүнчө бөлмө кылып, ошол эле бөлмөдөн крайниктен суу алып колдонобуз кухня жагында. Туалеттин суусу, идиш аяк жуулган тамактын калдыктары бир септикке куюлат. Ошондой болобу же болбойбу? Мындай. Эң жакшысычы ажаткана өзүнчө, таараткана өзүнчө болгон жакшы. Эми бүгүнкү күндө андай эмес условиялар бар. Этаж үйлөрдө көбүнчө кандай болот? Ажаткана бар, ошол жерде эле таарат алганга жер бар. Эми ошол жерде ажатканага кирип алып, бисмиллахын айтамбы, айта албаймбы деген ою неме бар. Бошонгон жерден кичине жылыңыздагы жарым метрби, бир аз жылып туруп, ошол жерде бисмиллахын айта бересиз. Түшүндүңбү? Эгерде жөн эле мындайга бөлмө кылганга мүмкүнчүлүк болбосо дагы, парда тартып койсоңуз да жакшы. Эгерде пардага да ал жерде ыңгайсызыраак болсо, кыжалат болбой туруң. Анда ошол бошонгон жерден мындай кичине жылас дагы бисмиллахын айтып таарат ала бересиз. Бисмиллахын айтуу таарат алганда бизде сүннөт туугандар. Фарыз эмес. Анан мына септикке кетип аткандардын бардыгы, азыр бардыгы канализация кетет да. Мурунку доордо такыбалыктар ушулар эле. Алар кандай эле? Алар даараттын суусу, истинжанын суусу өзүнчө, даараттын суусу өзүнчө, ажатканага өзүнчө болот эле. Азыр эми ал доор калган жок. Устаз, мен фаберликке ишке кирейин дедим эле. Фаберлик арамбы же халалбы? Фаберлик эмне бар ал? Эми аны караш керек ал. Не иш? Не? Жейби, чейби, сатабы, жуунабы, тартынабы? Адал болсо ал адал, арам болсо арам. Косметика. Косметикада чочкон нерселери болсо арам. Алардага болбой турган болсо, алхамдулилла, пайдалуу нерселер болсо ал адал. Сетевой маркетинг болуп турган болсо ал болбойт ал. Сетевой маркетингдин канча жолу муфтиятка убагында фатва түшкөн, канча адам күйүп кетет. Бир-эки адам байы берип, башканы күйгөнү шарият ыра көрбөйт. Чындай, оны ушундай курап атса, экөө жыргап атса, ушу туура болобу эми? Мына шарияттын философиясы каякта. Кеттик. Кыздарым бар, чоң суммада, карыздарым бар. Чоң суммада, бирок аларды бөлүп берем деп сүйлөшүлгөн. Карызы бар адам садака берсе, садакасы өтпөйт деп уккам. Өтө көп эмес суммада садака берсем болобу? Садака бербей жүрсөм, жүрөгүм сыгылып кетет. Аллах. Туура эле. Мындайда карызды кутулган улуу садака. Сизчи?
ошол кимге карыз болсоңуз ошону азыр эми номерлери чыгып калбадыбы, телефонуна, башка счетуна ушу садака берейин деп атасыз го, ошол жака эле көтөрө бериңиз. Карызга кутулсун. 1 сом болсо да карыздан сыймат этилсин. 5 сом, 10 сом болсо да ошо садака бергенден көрө, ошо бергениңиз о садакадан чоң совап аласыз. Түшүнүктүбү? Садака берсеңиз 1 совап болсо, карыз берсеңиз андан эселетип совап аласыз. Ошон үчүн иншалла мына жерде сиз бериңиз ошону. Кудай кааласа ошо бергениңиз дагы жүрөгүңүздү спокойный кылсын, чоң садака. Устаз, мен аял кишимин. Менин түшүмдө өтүп кеткен туугандарымды көп көрөм. Жана тирик туугандарымды кээде өзүмдү да түшүмдө кабырга коюп жатканын көп көрөм. Анан мүрзөнү айрыкча көп көрөм. Өзүм өлүмдү көп эстейм. Кабырды да көп эстейм. Караңгыдан аябай корком. Сиз Куран окуңуз. Күн сайын Куран окуңуз. Күн сайын Кудай кааласа Куран окуп турсаңыз, иншалла. Бул өзү өлүмдү эстеген ибадат да. Өлүмдү эстегенчи бул тазалануу да. Өлүмдү эстеген бул Аллага жакындоо. Өлүмдү эстегенде адам күнөөлөрдөн тооба, оңой тооба кылат. Арам нерселерди кылганга о шайтан аны оңой азгыра албайт. Өлүмдү эстеген адам. Ошон үчүн иншалла алхамдулилlah бизде динибизде өлүмдү эстеген ибадат. Напсинин арам каалоолорун сындыра турган нерсе өлүмдөн күчтүү нерсе жок. Ошон үчүн иншалла бул жагы жакшы. Өзүңүздүн караңгыдан мындай аябай корком деп атканыңызды Куран окуңуз. Ауду бикалиматиллахи тааммати мин шарри ма халак деген дуаны 3 жолу окуңуз. Качан чочуп калсаңыз, бирде шытыр-шытыр, же бирөө келип аткандай, бирөө жаныңызда тургандай болсо, ауду бикалиматиллахи тааммати мин шарри ма халак. Макулбу? Аятал Курсиди 1 жолу, буну 3 жолу окуңуз. Кудайым бурса сен көр, мен көр. Жок. Жолдошум экөөбүз Москва шаарында иштейбиз. Алхамдулилlah. Жолуктамын. Устаз, бирок намазымды кээде окуп, кээде калтырып коюп жатам. Жумушумда жалаң балдар иштешет. Бир эже анан мен бар ошол. Бир эже анан мен бар. Ошол жумушта иштей берейинби, же балдар менен иштегени болбойбу, устаз? Карагыла. Жолдошуңуз чогуу иштесе, макул. Жолдошуңуз чогуу болбой анан балдар менен бул болбойт бул. Жолдошуңуз менен чогуу иштеңиз. Чогуу иштегени. Мына карап тургула. Мерде чогуу баргандар, кандай иш болсун, кичинекей болсун, жолдошу менен чогуу. Аялы башка эркектер менен, күйөөсү башка аялдар менен иштеген, бул болбойт. Мындан үй бүлө турбайт, мындан береке болбойт. Мындан Алла Тааланын тарабынан жакшылык келбейт, ачык эле айтып коеюн. Азыркы бузукулук доордо жок дебей турган доор болуп калды. Ахиретти ойлой турган, Кудайдан корко турган, таквалык кылып, өзүнүн ар намысын, өзүнүн урпагын ойлой турган доор болбой калды азыр. Шайтандын азгыруусу күчөйүп кетти. Жакшылыкка чакырып, жакшылыкты айта турган, насаат кыла турган адамдар азайып кетти. Ошон үчүн туугандар, бул жерде этияттуулук, шарият сизге дүйнөнү дагы ахиреттин жакшылыгын каалайт. Өзүңүзгө дагы үй бүлөңүзгө жакшылык каалайт. Ушундай боло турган болсо, күйөөңүз менен чогуу иштесеңиз иштеңиз. Болбосо ал жерден чыгып кетиңиз. 4 мазхаб бар. Бир мазхабтагы башка мазхабтагы мусулманга уюп намаз окуса болот. 4 мазхабтын хак. Бардыгы чын, бардыгы туура. Биринин аркасына бири уюп окуй берсеңиз болот. Мисалы мына барганда, Саудияга барганда, алар Хамбали мазхабта. Бар окуйбузго барыбыз. Болот. Мисалы Кавказга барып калсаңыз, Шафи мазхабта. Дагыстанга, Чечняга барып калдыңыз, окуй бересиз бардыгын жакшы. Мынакей Мароккого барып калдыңыз, Алжирге барып калдыңыз, Малики мазхабта, окуй бересиз аркасынан. Алар биздин аркабыздан, биз алардын аркасынан 4 мазхаб бири-биринин аркасынан окуй берип, намаз өтө берет. Бисмилла. Устаз, күйөөм 3 жылдан бери мени менен чогуу жатпайт. Башка кыздар менен ойноп келет. Ортодо 2 балабыз бар. Тарбиясына көңүл бөлбөйт. Ар кимин өзүнүн менен өзү бол, жоопкерчиликти мойнуңарга алгыла дейт. Мен өзүм үчүн жашайм деп, колунда жашайм деп айтат. Колунда бар киши, ажеке бир багыт көрсөтсөңүз, жан дүйнөм кыйналып турат. Аллаху акбар, астагфируллах. 3 жылдан бери деген бул кандай чоң зулумдук го. Кыздар, аялдар аманат. Пайгамбарыбыз айткан, бул аманат, Алладан коркула деген. Эртеге жоопту унутуп калганда, өлүмдү унутуп калган, жоопкерчиликти унутуп калган, кантип ушул? Анан кийин да башка кыздарга барып айтып атпайбы, мынакей ойноп келет дейт. Кандай деген. Алла Таалам адал берип атса рызкын, адал берип атса жубайды, ак никеси менен болуп атса, арам нерселери бар мындай кылган. Биздин устазыбыз айтат эле, Аллаху акбар.
Абдурахман, Молана Абдурахман рахматулла алейхи ұстазымыз мындай дейт эле: карагыла туугандар, эгерде сен өзүңдүн напсы кумарыңды арам менен кандырсаң, Алла Таала адал менен кандыра турган напсы кумардын рахатын алып коет дейт эле. Ушундай эле айтат эле: сулуу, татынакай, жакшынакай аялың бар ак никеңде, андан рахаттана албайсың. Капкара бомуждан рахат көргөнүңдөй дейт эле. Угуп ал жакшынакай дейт. Үйлөнгөндөр, турмушка чыккандар, Алла Тааладан корккула. Барыбыз коркойлу. Ак никеде аялың барбы? Алхамдулилля деп. Сен абириңди сактай турган. Сен намазыңды сактай турган. Сен урпагыңды сактай турган. Кандай түшүнбөйсүң? Зына араң, имандан ажырап каласың. Кан төгүлөт. Ачык айтып коеюн. Будан тополоң уруш башталыш эле. Зына көбөйгөндө жер титирейт, кан төгүлөт бул. Бычактап, устукандап салганга чейин барылып калат. Киши көздү ачыш керек. Эптеп эле напсыны кумарын кандырып, андай болбойт да. Ар кимде напс бар, баарыбызда бар. Ысык жан. Ошон үчүн иншалла алхамдулилла, Алла Таалам жоюн берди ошондой. Аялдарга да ошондой. Нике турмушка чыккандан кийин классташың менен, курсташың менен, таанышың менен переписка, салам дуа болбойт. Арам булардын бардыгы. Динге дагы зыян, дүнүйөңө дагы зыян, ахиретиңе дагы зыян, бала чакаңа, урпагыңа дагы зыян. Булар болбойт да кандай. Мына азыр ушу кылган туура эми 3 жылдан бери. Анын акысы бар да. Акысы бар да. Анан башкалар менен неме кылган. Кудайдан коркуп тооба кылыш керек. Өлүм любой время келип калышы мүмкүн. Аны акыркы азмакы заман не болуп калды эмеле го менин, интернеттикинде көрүп атсаңыздар деле керек мына. Өткөндө бир немеден капысына келген, өлүмчү туугандар мындай да, карыганда, анан ооруганда келе турган нерсе эмес ал. Карылык, оору өлүмгө себеп эмес. Өлүмгө Аллахтын өкүмү себеп. Жаш тансага түшүп атып, ырдап атып, бийлеп атып өлүп каласың. Чай ичип атып өлүп каласың. Машинеңе отургузуп, оталдыргызып, скоростько салып электен мурда өлүп калгандар болгон. Отурсаң? Ойда, мен кошунам бар эле. Нормально эле болчу. Машинанын ичинде. Мындай окуялар толтура. Туугандар, хотя бы болсо Алладан коркпосоң да, ахиреттен коркпосоң дагы, өлүмдөн коркуп, зулумдук кылба бирөөнүн, сенин аялың ол. Сен балдарыңдын, мына 2 балабыз бар деп атасың. 2 баланын атасы, ошо 2 баланын энеси. Анан мынаны караңыз эми эмне деп атат эми. Анан ар ким мен өзүм үчүн жашайм. Өзүн үчүн айвандар жашайт, ушуну билип кой. Ушундай сөздөр таркап кеткен. Өзүң үчүн жашап кал, өзүң үчүн мындай кылып кал деп. Андай эмес. Биз эл үчүн жашайлы. Элге пайдасыбыз жетсин. Мына ошондо сен адамсың. Элге пайдаң жетпесең, адам дегениң эмне анда? Ат деле өзү үчүн жашайт, уй деле өзү үчүн жашайт, кой деле, ит деле өзү үчүн жашайт. Жагы жакшы алар кичине өзүнүн бала чакасын карап коет, кулунун карап коет хотя бы. Жөжөлөрүн карап коет, күчүгүн карап коет. Ал айванда да ушунча сезим бар, ушунча акылы бар, сезим бар. Акыл эмес, аны сезим деп айтайын. Түшүнүгү бар. Инсан болуптур бизде, кандай болду? Кудайдан коркойлу туугандар, Алла Таалам баарыбызга инсап берсин. Ушу бир эле ушинтип айткан сөз менен эмес, баарыбыздын бул эмебиз да, көйгөйүбүз да. Бул элдин көйгөйү, үммөттүн көйгөйү, мамлекеттин көйгөйү. Ушу иншалла ар бир үй бүлө бактылуу жашасын. Имандуу, бекем, таза үй бүлөдөн имандуу, бекем, таза мамлекет түзүлөт. Ошон үчүн ар бир үй өтө маанилүү. Ар бир адамды кадырлаган. Пайгамбарыбыз ар бир айванды кадырлаган. Биздин динибиз ушуну үйрөтөт. Ошон үчүн айтабыз, динди үйрөнөйлү, дин менен кошо жашайлы деп. Аллахым товфик берсин. 9 талак бар деген барбы? Мен күйөөм менен ажырашканбыз. Ошондо ушундай деди. Мен аябай катуу тийди, дайыма ушул суроого ойлоно берем. Мага аябай катуу тийди, дайыма ушул суроону ойлоно берем. 9 талак деген бизде жок. 3 талак менен түшкөн, калган 6 талагы мойнунда кыямат күнү ошого жооп берет. Талак менен бул тамаша кылбагыла. Талак бул тамаша эмес туугандар. Мынандай деп айта бере турган, ачуусу келсе өзүн кармай албай кала турган, андай болбойт ал.
Түшүмдө дайыма атам кирет. Каза болгондо 3 жыл болду. Туугандарымдын жана апамдын түшүнө күндө кирчү. Азыр менин эле түшүмөн кетпейт. Кой союп, Куран окутуп турабыз. Мындай кылла да. Өтүп кеткен болсочу, туугандар түшүңүзгө кирсе, ошо кабырга барып коюш керек. Түшкө кирбесе деле барып туруш керек. Бизде ошо совсем ушо жок да. Бир өлгөндө гана барабыз да. Пайгамбарыбыз айткан: "Зуру кубуракум", кабырларыңарды зыярат кылып турсаңар, силерге өлүмдү эстетип турат. Мен дагы эртеге кезек-кезекпен ушул жерге келет экенмин да. Мына жата турган жай мына бар экен. Эмне баланы курбайын, эмне баланы албайын, эмне баланы минбейин, эмне баланы жебейин. Бара турган жерим ушул жер экен да деп, кичине ал жер өзү сабак берет. Мындай мен лекция окуп атканда 1,5 сааттын кереги жок аердечи. Сразу эле түк сабак берип коет ал. Мындай кылып эле. Ал унчукпай, мына сөз менен насаат болсо, ал унчукпай насаат берет да ал. Ошон үчүн барып туруш керек. Анан кийин иншалла зикир дуа кылып тургула, Кудай кааласа. Жакшы. Күйөөм 3 талак деп айткан. Андан соң боюмда бар үчүн молдо жолун таап бергенде нике кыйган. Азыр эми жообун бердим. Апаңа үйүңө кетчи, сендей аялым жок дейт. Ичип алганда көп ичет. Эмне кылышым керек ажеке? Азыр Новосибирск шаарында 2 балам менен балдарым кичине квартирада турабыз. Аллах. Өзгөчө мына Россияда иштегендер. Жалпыча бардык Кыргызстанда машалла мына биздин мигранттарыбыз. Үйлөнгөндөр, чогуу жашагандар. Талада капа кылып агыла. Суукта, талада бирөөсү жок, бирөөсүн айта турган, ыйлай турган, жардам сурай турган эч кими жок. Анын өзгөчө жаш баласы бар. Көңүлү бурбай, болбогон нерсеге урушуп, сөгүп, уруп, жок. Ал дагы машалла ошо бирөөнүн баласы, ал да бирөөнүн кызы. Сенин кызыңа эртеге бирөө ошондой поступок, ошондой мамиле кылса кандай болосуң? Россиянын бир бурчу, Якутия бир балакат-салакат деген толтура коёк да. Ошол жакта мына Новосибирскийде болсо 2 баласы кандай болот? Кичине азмаз ошо дин менен жашайлы туугандар. Бирибизди сыйлап жашайлы, урматтап жашайлы. Зикир менен, дуа менен, Куран менен, тилават менен, намаз менен жашайлы кичине. Амалдарды кылайлы. Нурлуу амалдарды кылайлы, үйүбүз нурлансын. Балдарыбыз нурлансын. Эми 3 талак айткандан кийин мына молда кандай бириктирип койгон билбейм мен. Мындай болбойт да. Ошон үчүн сиз сөзсүз мындай кылыңыз. 3 талактан кийин ол нике кыйылбайт. 3 талак кандай түштү, түшпөдүбү, ушуну аныктаганга мына биздин муфтият бар, 15-кабинет фатва бөлүмүнө барып бир жакшынакай тактагыла. Андан кийинки мамилени ана көрөсүңөр. Мен 55 жаштамын. 12 жылдан бери намаз окуйм. Жолдошум да 11 жылдан бери намаз окуйт. Бирок мага ишенбейт. Мен бир да жолу зына кылган жокмун. Бирок сен соо болгон эмессиң деп күнөө коет. Жашаганыма 35 жыл болду. Оронуп жүрөм. Өзү дааватчы. Бирок жаман сөздөр оозунан чыгат. Уруш чыкпасын деп унчукпайм. Мени күнөөлүү деп ойлойт. Ушундай күнөө койгондорду бул дүйнөдө жана тиги дүйнөдө акыбалы кандай болот? Таза аялга жала жапкандын жазасы бул өтө чоң. Бул чоң күнөөгө кирет. Имандуу аялдарга жала жапкан өтө чоң күнөө. Мейли ал күйөөсү болсун, мейли башка эркек болсун же башка аял болсун, таза имандуу аялга жала жапкан биздеги чоң күнөөлөрдөн, кичинекей күнөөлөргө кирбейт, чоң күнөөлөргө кирет. Чоң күнөөлөр тообасыз кечирилбейт. Намаз менен, орозо менен, закат, ажылыгы менен кечирилбейт булар. Чоң күнөөлөргө сөзсүз тооба керек. Тооба менен кечирилет тооба. Ошон үчүн иншалла карап туруп, жаман күмөн сүрөсөң, тооба кылдым. Далилиң жок болсо, кандай жаман күмөн сүрөсүң? Итиятташ керек тооба. Дүйнөдө да, ахиретте. Дүйнөдө кысылып өтөсүң, ахиретте азапка тартыласың. Ошон үчүн тооба кылып, жакшынакай жөндөн эле күнөө кыла бербей, мисалы далилиң барбы? Жок. Болбосо, ал мисалы алкын ант ичет, ошо менен бүттү. Бизде эки эле нерсе бар да. Ким доо кылса, ал далил алып келиш керек. Мисалы мынау дасормол меники дедим да. Экөөз айтып атат. Меники десем, бул меники деп атат. Мен доо кылам, ошого мен ошо күбө тургузам да. Бул эки күбө, мына меники деди, бүттү маселе. Жалган күбөгө өткөн өтө чоң күнөө. Кудайдан коркуп, алкы күнөө ошо күбөлүк өткөн. Менин күбөм жок болуп калды, буга ант берилет. Бул ант берсе, буну алып кетет. Алланын аты тамаша эмес да. Ант ичкен дегендер. Бизде шариятта мына ушул. Аль-байина лил-муддаи дейт. Дава кылган
доо кылган адамга ал не ким күбөлөрдү алып келиш керек. Вал ямин ала ман анкара деген бизде пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын улуу хадиси бар. Жана ушул фикый биздеги эреже катардагы ушуну алып колдонобуз. Кандай болгон чакта да Аллахым барыбызга товфик берсин. Мен нике кыйган адамдын акысын кандай берет? Мен карап көрүлө, нике кыйган адамдын акысын кандай берет? Ырчылар, бийчилер чакырып берип атпайсыңарбы? Туурабы? Карап туруп, ол сизде мынанча акча деп сурап алса керек, көңүлүңүздөн чыкканын берип коесуз. Мен 27 жаштамын, турмушка чыга элекмин. Бир бала көңүлүмө жагат. Ал да башында айтты, сүйлөшүп көрөйлү деп. Мен алдай албай аны ооруйм деп койдум. Ал алыстап кетти. Бала кезимен эпилепсия оорусу менен ооруйм. Ушул оору сыноо. Алла таалам сизге шифа берсин. Алла таалам сизге шифа берсин. Ачык айтып койгонуңузда жакшы, дарыланыш керек, өзүңүздө окутуңуз. Албетте бул сыноо, көп кыжалат болбоңуз. Иншалла бул канча деген адамдарда оору бар. Алла таалам буну сыноо үчүн берет, даражаны көтөрүш үчүн, дуаны кабыл кылыш үчүн берет. Дарыланга дарылы мындай оорусу жок, дары жок өзүчү. Ар бир оорунун дарысы бар. Пайгамбарыбыз айткан ликулли даин даваун. Ар бир оорунун дарысы бар. Алла субханаху ва таала дарысыз ооруну жараткан эмес. Неизлечимый деген сөз бар го. Тигилердин эле бир оюнан чыгарган эмелери да. Андай жок бизде. Бардын лечениясы бар. Устаз, тогут деген эмне? Тогут деген шайтан. Уларды тогут деп коет. Бут, сөлөкөт. Шайтандын достору барды тогут. Устаз, продукттарды карызга жаздырып алып жесе болобу? Болот. Карызга алдыңызбы? Сиздин мойнуңузда карыз болуп калды. Ал сиздики болду. Алып жесеңиз болот. Биз Москвада иштейбиз. Колдон келишинче үйгө акча салып турабыз. Ошондо деле жетпейт. Береке жок. Ата-энемде акча жок. Маанайлары жок. Продуктага да акча жок деп бизге маанай жок. Жашып калат. Эмне деп жооп берсем болот? Намаз деле окуйбуз, кээде намаздарыбыз каза болуп калат, казасын деп окуп коебуз. Караңыздар. Качан береке келет тапканыбызга, качан исрапкерчиликтин эшигин жапсак. Качан не кылсак? Арамдан таппа, арамга сарптаба, бүттү. Адалга сарптаганды да чеги бар. Адалга сарптаганды да чеги бар. Кийим-пийим неме кыла бербей, алхамдулилlah жакшы таап, өзүбүз жей турган. Исрап кыла, биздер эмне кылып атат? Москвада, Россияда 5-2 жыл тапкан акчасын Кыргызстанга келип 2 күндө жок кылып атпайбы? Эми ушу акылдуулук эмес да. Аны ата-энеге дагы айтыш керек, мына колубуздан келгенибизде кичине жардам берип, иншалла аны кичине аборот кылып, ырыскын Алла таала берет. Кудай калса ырыскынын берекети каниетте. Ишимде кара пакет бар, чоң, ал жаңы. Ошого намаз окусам болобу же жай намаз алып барайынбы? Жок, боло берет. Бизде намаз окуй турган жайыңыз эле таза болсо болду. Пакет болобу, кардон болобу, кандай болсо дагы. Айлыгымды күйөмө азыраак айтып, өзүмдүн апама котором. Ошол күнөө эмеспи. Эми караңыз. Үй бүлө эми семейный бюджет болгондон кийин бири-бириңерге ачык айткан эле жакшы го. Эгерде кээде күйөөңөр сараң болуп, акчанын баарын тияка бияка бербей, анан силер тапканыңарды апаңар ушундай эме болуп атса, то есть мындай муктаж болуп атса, ал жака айтсаңар, мындай айтпай деле берсеңер болот. Себеп деген ал акча силердин өзүңөрдүкү, силер кожоюн өзүңөр. Бирок эгерде күйөөң экөөңөр тапкан акча болсо, анда вообще болбойт. Лично өзүң тапкан өзүң байлыгың болсо, анда ыктыярды кааласаң канча бересиң башка бирөөгө же өзүңө коесуң, өзүңөр чечесиң. Балага Мухаммад Юсуф деп ат койсо болобу? Өтө жакшы болот. Мен 20 күн мурда үйлөнгөм. Уже ажырашып кеттик. Мен жумуш кылып жүрсөм, үйдөн качып кетиптир. Анан ата-энеси менен жолугуп, кызды таап, үйүнө алып барып койгом. Кайра 2 күн өтпөй алып келейин десем, дагы качып кетиптир. Эмне кылсам болот? Мен жообун берген эмесмин. Анда ажырашкам деп айтпа да. Мындай жообун берген эмес болсоң, карап туруп пешке кичине чыдаш керек. 20 күн деген эле өтпөптүр да. Ошон үчүн жаштарга айтабыз туган, турмуш курардан мурда, үйлөнөйүн же турмушка чыгандан мурда кичине илимин алып коюңуз. Кичине бир дааватка чыгып келиңиз. Бир аз садака бериңиз. Кандай милдетиңиз бар, кандай укугуңуз бар, кандай аялды башкарыш керек, кандай аял менен чогуу жашаш керек, кандай акысын бериш керек. Ушулардын баардыгын илимин алып койсоңуз,
билип динибизде эмне деген көрсөтмөлөр бар. Сизге пайдалуу бул. Москвада пешим убактысы 12:41, асыр 14:15, шам 16:33, куптан 18:26. Ушундай аралыктарда бат-бат экен. Ушул сааттарда окусам болобу? Пешимде иштеп, бир аз бошобой калам. Пешимдин фарызын эле окуп турсам, калгандарын сүннөтү менен окусам болобу? Аллахым ыраазы болсун сиздерден. Мындай. Сиздер Москвада турасыздарбы? Москванын ошо эми саат жылып турат да, күндүн эмесине карап. Ошонун эмеси менен, календары менен окугула биринчи, аны аракет кылыңыз каза кылбаганга, сүннөттөрдө фарыздарды. Кээ бир сүннөттөрдө болуп кала турган болсо, анда фарызы болбоду дегенде каза болуп кетпесин. Алла Таала баарыбызга товфик берсин. Жүзүбүздү жарык кылып, баардык ишибизди оңунан чыгарып, баардык үй бүлөгө Аллахым бакыт берсин, урушкандардын башын бириктирсин. Роббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан нар. Бирахматика я рабб.